Көңүл буруңуздар. 63 000 доллар бир аз кеми бар. Артында турган бышкан кирпичтен салынган сесмопоезд тумбалары урулуп, 1,5 кирпичте тургузулган ушул заңгыраган 2 кабаттуу жалпы 6 бөлмөлүү ушул үй өтө шашылыш түрдө сатылат. Жери 4 сотук. Мечит, мектеп, балабакчаларга жакын. Суу светтери келген, ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт. Эгерде кимдир бирөө ушундай жер үй издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар. Буйруса сиздерге насип кылган болсун. Накталуу аякчага сатылат. Бул айтылыш баасы 63 000 доллар. Кеми сөзсүз болот, достор. Бул негизде туугандар үйдүн узун турасын айта турган болсок, 11ге 9,5 шестигранды кошо эсептегенде дагы бир 2,5 метрде кошулуп калат. Эми кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда көңүл буруңуздар. Учурда биз Кара Суу районуна караштуу Мурунка Талышы Присавай азыркы Ынтымак айылынын Ынтымак көчөсүндө турабыз. Төрүндө. Жүрүңүздөр, көчө тараптан дагы бир катар келүү жолдорун көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Кара Суудан ылдый түшүп, Кыдырша айылынан өткөндөн кийинки акыркы айыл бул мурунку Присавай, азыркы Ынтымак айылы. Савай каналынан өтөсүздөр. Бир аз өткөндөн кийин ушу дөңсөгө чыккандан кийин дал ушул көк контейнердеги магазинден жогору оң тарапка бурулуп, түз чыгып барасыздар. Буйруса 400-500 метрден кийин жолугушабыз. Мындан дальше кетсеңиздер, Кемпирабад тарапка кетип калат экенсиздер. Жүрүңүздөр. Жеринен ысык маалымат берели. Түз кирип келе бересиздер. Жолдун сол тарабында үйлөр курулуп, эң акырында буйруса бул жерде курулуш иштери жүрүп атат. Солго киресиздер, тетиги үй, достор. Ошонун алдынан жолугушабыз. Бул үйдү көрдүңүздөр. Эми кирип келе бересиздер, туугандар, бирок киргенге чейин сиздерге чегарасын көрсөтүп коеюн, 4 сотукта. Анан ошол пескоблок менен камгыш экөө бириккен жери турат го. Ошол жер чегарасы. Таш сиздерге карайт, бул шагыл дагы сиздерге карайт. Буйруса бул жагы тетиги көгөрүп турган бедеге чейин барат. Анан ушу беде тараптан 6 метрби же 8 метрби жол ажыратылып берилет. Ушул до конца. Мына жердеги жашоочуларга жол берилет, достор. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Кана жүрүңүздөрчү. Бир катар маалыматтарды берели эми. Бул кире бериш жайы шестигран 1, 2, 3, 4 терезеси камтылган. Мунун үстү буйруса монолит болгон. Бул жагында болсо биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугу заводской плиталар басылган. Төрдө буйруса экинчи кабатка чыгып кетүүчү лестницанын орду каралган. Мына кенен туурасы 3,5, узуну бир 9,5 метрди камтыган перхошка, коридор. Мына киргенде оң тараптагы ушул биринчи бөлмөдөн баштайлы. Бул универсал кыргыз комнатасы, каалагандай кылып бир бөлмө кылып койсоңуздар болот. 2 терезеси орун алган буйруса. Андан кийинки оң тараптагы бул караңгы бөлмө буйруса 5ке 4, 5ке 380 болуп калат. Азыр эми караңгы, айнектер тосулганда. Бул зал болот. Узун туурасы 5ке 4. 4 чыкпаса дагы 380 сөзсүз чыгат. Бул жерден экинчи кабатка чыгып барабыз. Бул болсо санузел. Кенендигин көрдүңүздөр. Узун туурасы 3ке 4 размеринде, форточкалары ачылган. Бардык бөлмөлөрдө буйруса вытычкалардын орду калтырылган. Буйруса үй бүткөндөн кийин вентиляцияны дагы аба алмаштыргычты сөзсүз орното бересиздер. Бул жагы кухнясы, достор. Кухнясы деле ошол 4,5га 4 размеринде. Жогорку тарабы заводской плита. Көрүп турасыздар. Ошол сиздерге насип кылган болсун. Бул тарапты караган, күн батышты караган терезеси камтылган. Анан эми туугандар, сиздерге насип кылган болсун дейли. 63 000 доллар бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар. Сиздерге насип кылсын. Экинчи кабаты кандай болот десеңиздер, азыр эми биз тырмышып да, башка кылып да жетишпейбиз. Үстүнө чыга албайбыз. Шаты жок экен. Эми элестетиңиздер. Мен сиздерге элестип айтып берейин. Мына жерден кирдиңиздер. Киргенде бул жагында узун бир зал бар экен. Мына тарабындачы. Анан мына тарабына өтө турган болсоңуздар, экинчи кабатта 2 спальный бөлмө бар экен. Плюс бирөөсү ата-энелер уктоочу бөлмө болсо, бирөөсү детский комната болот. Мына ушул тарабы. Бул жагы узун бир зал. Бул жагы балкону кенен балкон болот. Элестеп турасыздарбы? Эми бул жагын экинчи этажга чыксаңыз шамал согуп турат. Бул жагын карасаң көк-мөк беде, арпа, буудай, жүгөрү. Кыскасын айтканда, жакшы жерде экен да, чөмүлө турган жерлер бар. Бул жагы Сабай каналы бар. Кемпирабад көрүнөт алыстан. Жакшы жер, кыскасын айтканда, сонун жай. Мечит, мектеп, балабакчаларга жакын.
трассага дагы 5-10 мүнөттүк жакын. Бара бересиздер, келе бересиздер, ала бересиздер, чала бересиздер. Экран астында камтылган эсин номерине чалыңыздар, байланышыңыздар. Буюрса документтери таза, сразу сиздердин атыңыздарга өткөрүп берилет. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылган болсун. Ээси менен калган соодалашууну кызыктырыңыздар, улантыңыздар.